Assalamu alaikum bekendештер. Жана каналыбыздын катталуучулары, YouTube көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 30 апрель, Москва шаары. Бүгүн сиздерге Яндекс.Седада мындай элгон электрический самокат менен канчага иштесе болот, жана кандай иштесе болобу болбойбу, канчалык ылдамдыкта жеткизсе болот, жана чарчабайсыңбы, ошолор боюнча видео тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан бирге болуңуздар. Биз азыр центрди көздөп кеттим мен. Центр жакта заказдар жакшы болот. Ошол центр жактан видео тартып көрсөтөм. Бүгүн саат 10 саат иштейбиз. 10 саатка тууралап видео тартам. 10 саатта канча заказ болот жана ошол 10 саатта канча заказ, канча төлөйт. Ошолор боюнча видео тартабыз. Центрге келип метро Тверскийден сайтты ачтым, ачаар менен эле заказ түштү. Заказ бар, биринчи заказ. Заказды алдым. 700 метрге алып барат экен. Ушундай жакын жерлери болсо жакшы. 1 саатта 2-3 заказ кылып койсоң да болот. 700 метрге 6 минут убакыт берди. Азыр ошол жака алып барабыз. Кандай караң экен. Бердим биринчи заказ. 100 рубль чиби берди. Бүгүн кудай калса. Заказды берип койдум. Азыр эми экинчи заказ күтүп метро жака акырындан кеттим. Аз заказ жокта мына самокатты биринчи скорость менен секин айдап турсаңыздар, заряд килога жетет экен. Эгерде заказ жокта деле экинчи скорость, үчүнчү скоростка салып алып кенейтете берсе, анда заряд тез түгөнүп калат экен. Ошого эгерде ушундай самокат алам деп калсаңыздар, заряд эконом кылыш үчүн заказ жокто кенейтетпей акырындан минип турсаңыздар, заряд 1 килога жетет экен. Бир заказ болуп, экинчисин күттүм, азыр экинчи заказ жок. Пока заказ аз, негедир аз болот. Заказ бериш керек эле, бербей атат. Бирок азыр обедтен кийин заказдар башталат. Обедтен кийин жакшы заказдар болот. Ага чейин күтүп турабыз эми. Яндекс.Седа бир заказга 110 рубль төлөйт. Андан сырткары ар бир километрине 25 рубльден төлөйт. Ал ресторандан клиентке чейинки аралыкта километрге гана төлөйт. Ресторандан заказды алып, клиентке алып барып бергенге чейинки аралыктагы километрлерге 25 рубльден төлөйт. Ошондой бир заказга 110, андан кийин километрине 25 рубль проездной төлөйт. Экинчи заказ түштү. Экинчи заказ мен турган жарымдан эле түштү. Мына аптеканын жанындагы ресторандан түштү. Азыр алабыз дагы. Экинчи заказды алып барабыз. Мына экинчи заказды алдым. Экинчи заказга 9 минут убакыт берди. 1 километр 200 метрге алып барат экенбиз. Азыр ошону алып барабыз дагы. Кийин үчүнчү заказды күтөбүз эми.
Заказды алып келдім. 32 квартира екен. 9 минутта уақыт берілді. 9 минуттан 4 минутта алып келдім. 5 минут эконом, 5 минут ерте келдім. Üçüncü этажға шығасыз. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, екінші заказды беріп қойдым. Заказ бергеннен кейін қайра метро жаққа келіп тұрыш керек. Метро жақтарда ресторандар көп. Ошол жақтардан заказ жақсы шығып қалады. Азыр мен дағы метро жаққа кеттім. Намынтып селфи палканы көштен ұрып алып, телефонға ұрып алып тарттым. Андай қылбасаң тартыш ешқандай удобно болбойт экен. Тартқанда бір қолың менен торымыз башыңа тұра кеткен, бір қолың менен газ басқанға тұра кеткен, ошо менен телефонға қолың бошой калат экен. Ошого ушинтип селфи палканы скотч менен ұрып алып, эптеп аракет кылып тарттым. Бирок бул титиреп мындай болгондо кандай тартылып атат, кандай болуп атат билбедим. Эми аны кийин көрөбүз. Эми ошон үчүн анча-мынча качестволорго көңүл бурбай кое бериңиздер. Мен 3-cü заказды бердиле, 3-cü заказды алып барып, азыр эми 4-cü заказды дагы берип, 4-cü заказга келдим. Через же 2-3-төн бир тарттырайын атам. Ар бир заказды тартып берсем видео өтө узак болуп кетет экен. Ошого 3-cü заказды тартпадым. Мен 4-cü заказга келдим. 4-cü заказды алабыз нерден. Мындай ар бир ресторандарга антисептик коюп, жана мындай столдорду тосуп койгон, ичкери киргизбейт. Ушул жерлерден алып кете беребиз. Колдорду антисептикке иштетсеңер болот. Төртүнчү заказ узагыраак экен. 2 километр, 2,5 километр картаны көрсөтөт. Ага азыр 15 минут уақыт берді. 15 минутта жеткізіп барышыңыз керек. Алтынчы заказдағы берді. 5-чini алып бардым. Аз 6-чini алып кеттім. Соседний эле домдо экен. Ошого акырын басып кеттім. Шашпай алып барып. Аз эми 6-cı заказ берсем 7-чini тартылайын, 8-ci заказды тартышқа аракет кылам. Себеби үйдө узак болуп кетти өтө эле. Ошого через тартам дагы. Мен коюп кой деп комментарий жазып каттыр, коюп койдум. Ушундай керектер коюп кой деп комментарий жазып коюп коюп кетип каласың. Өзү алып алат. Эми кийинки заказды күтөбүз. Дагы берип калат, Кудай кааласа заказ жакшылап атат. Мына достор 8-ci заказды дагы берди. 8-ci заказды алабыз барып. Жакын эле жерден түштү. Мына ресторандан берди. Ал 8-ci заказ. 8-ci заказды алып барып, 9-ci заказды күтөбүз эми. Az дагы заказ түштү. Макдональдстан метронун жанында. 11-ci заказ. Az Макдональдска барабыз.
Абдан астан daha заказ түштү. Мен 14-нчү заказды алып кеттим азыр. Татпасам. Bir telefon менен заказ алып, кайра видео тартып, кайра карта карашка бир аз кыйыныраак болуп калат экен, ошого тартабыз. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb is light. 15-нчи заказ түштү, өтө жакшы жерден түштү. Мына ресторандан заказ түштү. Кийин алдым, самокат бул жерге култадым да. Мына алдымга келет экен кайра. Мына эле дом. Birinci подъездге. 4-нчи этаж, 8-нчи квартира экен. Ушундай кызыктуу болду бүгүн. Подъезд караңгы экен. Бүгүн заказдар жакшы болуп атат. Жакын жерлерге берип. Азыр 15-нчи заказды көрдүңүздөр го, кошуна соседний домго эле алып бардым. Азыр 16-нчы заказ түштү, аны ал жерден алам азыр. Мына эле жолдун ар жагындагы мына сары зданияга алып барам. Жолдун ар жагынан өткөн магазиндегилер заказ кылган окшойт, магазин адресин жазып коюптур. Ошол жерге алып барам. Мына ушундай жакын заказдар болсо көбүрөөк иштеп койгонго болот Яндексте. Азыр акыркы заказды алып кеттим. Убакыт болуп калды, 10 мүнөт убакыт калды. Ушул заказды берсем бүттү, ошо менен бүгүнкүсүнөн бүтөт. Заказдар дагы бир 18-нчи, 19-нчу жол калды окшойт. Акырында 3-4 заказ тынбай болуп кетти. Ошого канча экенин өзүм эстебей калдым. Dostlar, akırkı zakaz taşladım. Akırkı zakaz 5200 rubl çıkı verdi. Bundan sırtkarı dağı böyle bayağı 300 rubl. Ondan sırtkarı 50 rubl. Общий 350 rubl. 350 rubl çıkı oldu. Zakaz daha жақсы oldu. Кеде ушундай жакшы чигилер болуп турат. Кеде вообще деле болбойт. Биринчи 50-100 рубл берген бүгүн. Андан кийин эле 50 рубл берди. Ал эми азыр болсо 200 рубл берди. Бул акыркы заказ. Бул самокат болсо бүгүн жакшы кызмат кылды. Бул канча километр жүргөнү мен пробегин карабай калган экен бүгүн эрте менен. Бирок 10 саатка жетти. 10 саатка. 10 саатка зорго жетти негизи. 8 саатка спокойно жетет экен. 8 сааттык графиктерди беймарал иштесе болот экен. Кечки саат 10 болду. 10 саатта
19 заказ кылдым. Saat 12'de başladım ele. 12'den 15 ötkende başladım. Onda bitti. Свободный slot kılıp işledim bugün. 10 saatte 19 zakaz kıldım. Bunun bu zaryatligi olsa 10 saatga жетти. Akırkı zakazımı alıp kelgende tügöndü. 8 saatga beymaral kengiri iştesеңиздер болот экен. 8 saat 9 saatga kengiri жеткидей. 10 saatga ровно жетти. Бирок канча километр жүргөнүн мен эртең менен карап койгоп турмун. Кийинки видеода сөз түрдө bir полный заряд канча километр жетет экен, ошол жөнүндө видео тартып көрсөтөм. Азыр эми 19 заказга канча келет экен. Аны азыр видеонун акырында көрөсүздөр. Отчетту коюп коем видеого. Ошол отчеттон көрөсүздөр канчага иштедим. Жана канча километр жүрдүм. Ошолор полный тартам. Ар бир заказдарымды тартканга бир аз мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошого башында жакшы тартып келаттым эле. Кийин тартпай эле коеюн дедим. Себеби мынада эч оң келбейт экен тартканга. Бир колуң менен газ бассаң, экинчи колуң менен тормоз басат экенсиң. Телефонго колуң бошобой калат экен. Телефонду кармабасаң бул жүрбөй калат экен. Ошон үчүн ар бир заказды бардыгын тартып жүрүшкө мүмкүнчүлүк болбой калды. Мына отчет келди. Отчеттон өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. 19 заказ деп мен адашып калыпмын. 18 эле заказ кылыпмын. Же болбосо алар бир заказ төлөбөй койгон. Отчетто 18 заказ эле келди. 10 saatта 3372 руль иштепмин. Андан сырткары 350 чиби, общий 3720 руль иштепмин 10 saatта.